Таңманай программасында жарнама туурасында сөз кылып атабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, катарыбызга жаңыдан кошулуп аткандар бар болсо да бир жолу эскертебиз. Деги эле азыркы күндөгү жарнаманын орду же болбосо аны кантип бериш керек, кантип элге жарыялайбыз. Ал эми Кыргызстандагы жарнамалардын көбүн десек болот. Ошол эле учурда концерттердин же болбосо кайсыл бир компаниялардын үнүн коштоп, Кыргызстандагы эң белгилүү үн болгон адам бизде конокто. Ооба, эң негизгиси урматтуу көрүүчүлөр, жанама берүүдө көпчүлүк инсан кулагы менен угат экен. Үн аябай сүйкүмдүү болуш керек экен, жете турган жерине жетиш керек экен. Ошол нерселерди мыкты деңгээлде өздөштүргөн, өз кесибин мыкты деңгээлде алып барган жана өзү эле эмес, дагы көптөгөн шакирттерди тарбиялаган биздин студиябызга келген конок бар. Анда эмесе тосуп алыңыздар, Назгүл Жамгырчиева. Шулайча тура бергисиндей. Эми ушунчалык мактап атканы, Кудай, эмнеге мынча жылдызмын ай деп жүрөбүз. Кандайсыз, жакшы келдиңизби? Жакшы. Кутматтарыңыз менен. Бирге болсун. Эртең менен турганда эле үнүңүз ушундай болуп чыгабы? Ооба, тим эле. Анча-мынча майдан жеш керек, чайдан ичиш керек, курсакты тойгузуп, нервный системаны ойготуп, анан сүйлөш керек да. Ал үчүн албетте убакыт керек, нерв керек, көз ирмем керек, маанай керек. Жок дегенде эки баланы урушуп, нары бери айдап үндү чыгып чыгып. Жакшы. Назгүл эже, бизге кызык, алып баруучу катары дагы кызык дегендей, үндү кантип коюшубуз керек? Ошол мисалы жарнаманы окуп атканда үн керек деп атпайсызбы? Жок дегенде бирөөгө кыйкырыш керек дегендей. Үндү кантип коюш керек? Биринчи кезекте сөзсүз түрдө балдар адистерге барыш керек. Адистерге барып, адистер менен кесипкөй адистер менен сабак алып, тажрыйба топтоп, анан кийин ошолор менен биргеле, адистерден сабак алуу менен биргеле, тартынбастан, коркпостон, уялбастан эле параллелдүү түрдө кайсы бир долбоорлорду жолу иштеп кете берсе болот. Анткени үн менен иштөө бул эң биринчи кезекте бул практика. Бул күнүнө улам алган сабагыңды улам ушул жерден кайра кайталап турушуң керек. Эгерде аны жасабай турган болсоң, анда бүттү. Биякта алган сабагыңдын бардыгын бияктан куюп, бияктан чыгып кеткендей эле болот да. Ошонун баарын берчүмүн. Анан калганы бүттү болду. Аракеттениш керек. Мага эң жаккан нерсе, Назгүл эже баягы бизди дагы окутуп калды, үйрөтүп калды. Анан башкача сүйлөп атып эле, анан жарнама текст келгенде эле алып эле дароо эчтеке кылбай эле микрофонун даярданбай этпей эле микрофонду күйгүзүп туруп эле анан кийин ушундай сүйлөп коет, бул жакта туруп ушундай таң каласың. Башынан өткөндө канча жолу тогургандай болуп, толкунданып акыш, таң калып калган күндөр болгон. Ооба, көпчүлүк телекөрүүчүлөрүбүзгө Назгүл Жамгырчиева десе көптөр таанышы мүмкүн, ошол эле учурда тааныбай да калышы мүмкүн, бирок үнүн тааныйт дегендей, азыр көпчүлүгүбүз укканбыз бул үндү кайсы бир уюлдук оператордун үнүн дайыма коштойсуз. Аны биз уюлдук операторлорго же бирөөгө чалып атканда ошол үндү дайыма коюп калышыбыз мүмкүн. Азыр ошону биздин телекөрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Ушул турбайбы? Бул чындык болгон окуя. Жаштык, мастык болгону 25 жаштасың, түнү менен монтажда отурасың. Анан уюлдук операторлор илгери продакшн студияларга, радиолордун продакшн студияларына барып анан заказ беришет. Анан IVR сообщение деп коет. Жана сиз чалгандан кийин сизге оякта бир сонун катта кыз жооп берет го. Ооба. Ошол мен деп коет. Анан кийин ошентип баягы 16 кыз 4 жигитти тандап отуруп, эч кимиси жакпай койгон. Түнкү саат 3тө настроением жок эле. Ушу боюнча окуп салгам, уйкулуу үнүм менен. Эртеси күнү кардым, жагып каптыр. Болуптур дедим. Анан мейли де 3,5 миң сообщение окуп бергенбиз. 3,5 миң сүйлөм. Анан бир күнү отурсаң анан сиз чалган абоненттин телефону өчүрүлгөн, бир аздан кийин чалыңыз деген маселе келип чыкты. Ошон тиги аяштарым деле наская кое турсаң, наска кое турсаң деп түн ичинде чалып алып таанып. Ушундай окуялар болот да, жолдосо бир күн айтат тиги үйдөгүлөр айтат, мен менен ушкача үйгө келсе тиги телефондон шаардык телефондорго да жазылып болуп калды да. Анан десе Назгүлдүн үнү менен дейт, сиз чалган телефондун абоненттин телефону акы төлөбөгөндүгү үчүн өчүрүлгөн дейт. Акчасын төлөй албайыптыр, өз бечара дептир да. Радиону койсо мен жаңылык окуп атыптырмын да. Соткага чалса кайра эле сиз чалган абоненттин линиясы бош эмес, бир аздан кийин чалса. Кыргызстанда каптап алгам мына неме. Ошентип жүрүп эле анан
бир күн карасам эле окуп эле калыптырмын. Баарын эле окуп калыптырмын. Болуптур дедим, бактылуу. Кудай ушунусун шүгүр кылсын дедим. Азыр сизге биз чакан оюн уюштуралы. Ооба. Айтпадым белем. Булар эми жөн кетирбейт да. Ооба, жөн кетирбейли. Эми сизди алып келгенге жараша сизге азыр өзүбүздүн ушул New телеканалдагы Таңманай программасынын анонсун окуталы. Бизге сонун кылып окуп бериңизчи, анан биздин телекөрүүчүлөр дагы да көбөйүп калсын. Анан Эми үн режиссердон сураныч. Дароо эле азыр мен окуган текстти үнүмдү жаздырып алгыла да эртең реклама койгоп. уруксат бересиз. Уруксат берип атам, макул эми. Эң сонун Ушунчага барып калыптырбыз, Мисалы Назгүл эже сизге текст колуңузга тийди. А дегенде сиз эмне кыласыз? А дегенде сиз окуйсуз, мындай бир сер окуп Танышасың да, тамга көргөн кишисиңби, көрбөгөн кишисиңби дегендечи. Сөзсүз түрдө. Анан кийин негизи ар бир текстти окуганда 5 ирет окуш керек да. Биринчи жолу жөн эле жок дегенде тамгаларды сүйлөмдөр менен таанышуу максатында. Экинчи жолу ошол жердеги сүйлөмдөрдүн ортосунда үтүр чекиттерди көрүп, ошол үтүр чекиттердин туруушуна жараша, сүйлөмдүн маанисине жараша басымдарды коюш керек. Интонациялык басымдарды коюш керек да. Үчүнчү жолу тим эле концертте окугандай шаңкылдап окуйсуң, анан 4-чү жолу анан эфирге чыгарасың да. 5-чи жолу для настроения. Келиңиз анда Таңманай программасынын анонсу кет. Эме камераны өчүрүп турсаң мен уялып атам. О, тартынып атам дедим. Ар жуманын ишемби күндөрү саат 8:00ден 10:00га чейин New TV каналында Таңманай программасын көрүңүздөр. Кызыктуу рубрика, пайдалуу кеңеш жана жагымдуу музыка. Коноктор менен маектер бир гана Таңманайда. Таңды биз менен тосуңуз. Ана. Бул Биринчи дублден эле болуп кетти, дароо эле. Иш күндөрү, ишемби эмес, иш күндөрү, Ар жуманын иш күндөрү дүйү. Ооба. Келиңиз, эми бир жол. Дагы бир жолу, Башкача кылып окуп бериңиз. Башкачасына. Ана иш күндөрү бар го. Таңкы саат 8-ден баштап 10-го чейин, шашке 10-го чейин. YouTube каналында Таңманай программасы бар экен, ошону ям көргүлө. Кызыктуу рубрикасы бар экен, анак кеңештери пайдалуу экен, музыкасы ям жагымдуу экен. Ана Көкөнбай Таэкен бар го, Гүлгакы Тажеңемди ээрчитип алып конокко келет экен, кызыктуу маек куруп беришет экен. Айпер, жыгылба Айпер. Секин. Таңманайда гана болот экен да, ошо биз менен тосуңуз Таңманайды. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жандуу үн коштоо болду. Ошоно. Эме цирк кетип калган, клоун калып калган да. Келиңиз, ушуну концертте окуп аткандай окуйбуз. Макул кеттик. Ар жуманын иш күндөрү саат 8:00ден 10:00га чейин New TV каналында Таңманай программасын көрүңүздөр. Кызыктуу рубрика, пайдалуу кеңеш жана жагымдуу музыка. Коноктор менен Коноктор менен маектер бир гана Таңманайда. Аяктап туруп анан окуш керек, сөзсүз түрдө. Бул деген кандай десем, бул эми өзүнчө бир чоң, маселен Россияга окшогон, Европа, Америкага окшогон мамлекеттерде бул деген чоң бизнес. Чын-чынына келгенде да, сүйлөм түзүү аракетиңен улам сени билимиң текшерилет. Ошол билимиңдин жогору болгонунан улам сен ошол тексттерди гана жазсаң болот. Анан жазып эле тим болбостон редакциялаш керек, анан көркөмдөш керек, аны менен бирге сонун кылып окуш керек.
башка нерсе, бирок бул аябай чоң илим десем да. Бизде дагы момундай дагы бир башка форматта окуй азыр турган ушуну окуурдун алдында мындай кылбайлыбы Назгүл эже, багы ар бир тамганын туура чыгышы, сүйлөмдүн туура айтылышы бул артикуляциялык көнүгүүлөр го, мисалы жаактардын көнүгүүсү. Эми Кызыл Кыргызстанга макул көрсөтөйүнбү? Көрсөтүңүз, биз туура эле ошону. Силер азыр туурайсыңар. Ооба. Мен мугалим катары силерге айтып берем. Кеттик. Эмесе бизде деген мына өйдөнкү эгүүс менен ылдыйкы эгүүс бар, өйдөнкү жагыбыз менен ылдыйкы жагыбыз бар. Мына ошолордун баардыгын тең бириктирген булчуңдардын группасы деп коебуз да. Мына ошол булчуңдар аябай жумшак болуш керек. Мына ошолор жумшартыш үчүн силер эмне кыласыңар? И тамгасын айтып көргүлөчү. Силер аябай жакшынакай, тартиптүү, ынсаптуу, маданияттуу деп болуп атасыңар. Биздин айылда, биздин үй бүлө гана вилка менен жеген үй болуп атасыңар да. Ийни кенен айткыла. Дагы бир жолу кулагыңарга чейин. Үнүңөрдү катуу чыгарбай, оозуңарды чой кыла. Дагы. Эми оозуңар ооруп калды, байкап койсоңор, жаагыңар ооруп калды. Мына ошол булчуңдар кызып баштады дегенди билдирет. Эми алып туруп мурдуңардын учуна чейин тилиңерди көтөргүлө. Ошон үчүн айтып атпайм, бул көнүгүүлөр камера үчүн эмес, калганын эфирден сырткары. Ооба, үйрөтүп кетесиз. Сыр боюнча кала турсун. Анда бизде сонун ыр бар. Мына ушуну сиз жан дүйнөңүздөн азыр бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөр сүйбөй айткандар сүйүшүп кетсин деп туруп ушул ырдап берип окуп. Бул Назгүл Жамбырчиева. Негизи тилегиңер жакшы. Нар жагычы, идирегиңер жакшы, анан башкача да сүйүп кетишип. Туура эмеспи? Башка бирөөнү сүйүп эле башка бирөөгө өтүп кетиппи? Ооба, ошондой болбосун. Андайдан Кудай сактасын. Анда эмесе сүйүү кыял деген ырды окуп берет. Автору ким экен? Алык Осмонов. Алык Осмонов. Сүйүү деген келбет эмес, көрк эмес. Өлчөсү жок, аз эмес да көп эмес, арбыныраак ысыгынан суу, толкун эмес, бороон эмес, өрт эмес. Мүнөзү жел, тең жүрө албайт, бөлүнөт, жүрөгү суу, көңүл калат, төгүлөт. Сүйүү деген арзан, кымбат баасы жок, тек гана бир кыял нерсе көрүнөт. Ошо. Сонун экен. Валидол алып келгиле ушул жерден. Бул жакта давление көтөрүлүп кетти. Биз кичинекей чакан дагы бир жомок сыяктуу нерсе бар экен. Ай, алтындар, мунун баарын окутуп атасыңар, гонорары канча болот? Биз баягы учурдан пайдаланып окутуп калалы деп атабыз. Ошону байкадым, Жордон бекер деп этиңиз беле? Ошону айтып атам да, байкадым. Анда эмесе кийинки сиздин үнүңүздү уккубуз келип атат. Ошондуктан ушул нерселерди окутуп калалы. Жана муну жөн жерден окутуп аткан жокпуз. Биз кийин архив кылып балдарыма сатасыңар, Бардын азаматсыңар, ошол күнгө жеткирсин. Биз үйрөнүп атабыз да. Ооба да. Жуксун деп атабыз. Макул. Күндөрдүн биринде күнүнө 1000 кой кайтарган бала менен 100 кой кайтарган бала койлорун эки бөлөк жайып коюп чүкө ойношот. Кечке ойноп 100 койлуу бала чүкөсүн бүт уттуруп бир сакасы эле калат. Ошондо гана кайтарган кой эсине түшүп койлоруна келсе баарын карышкырып кетиптир. Негизи жомок окуганды бизге Бегайым Жайчиева эже, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер эже, ошо кишиден үйрөнгөнбүз да. Илгери эсиңерде болуш керек, радиодо кечинде балдарга бөбөк сенин жомогуң деген бар эле да. Эми ал кишинин деңгээлине жетиш кайдан бизге? Эми аракеттенип көрөлү, Күндөрдүн бир күнүндө 1000 кой кайтарган бала менен 100 кой кайтарган бала койлорун эки бөлөк жайып коюп чүкө ойношот. Кечке ойноп отуруп 100 койлуу бала чүкөсүн бүт уттуруп бир эле сакасы калат экен. Ошондо гана кайтарган кой эсине түшүп, койлоруна келсе баарын карышкырып кетиптир. Деп ушинтип үйрөткөн да. Назгүл эже, сизди окуто бергибиз келип атат. Сиздин үнүңүздү уккубуз келип атат, бирок коммерциялык директоруңар айтат, рекламанын убактысы бол кетир. Ооба, шуурмача. Келип бир сүйүнттүм, эми кетип бир сүйүнтөйүн, Ошентиңизчи. Сизге тамаша, дайыма ишигиз ачык сизге. Келип туруңуз. Жана сөз түрдө сиздин үнүңүздү уккан телекөрүүчүлөрүбүз, сиздин көрмандарыңыз, угармандарыңыз дагы да болсо көбөйө берсин.
айтканыңызда. ден соолугуңуз бекем болсун, үнүңүз тунук болсун, жана сиз тарбиялаган шакирттер, кыздар, уулдар көбөйүп берсин. Баягы көпчүлүк теле көрүүчүлөрдүн булбулдай болгон үнүңүздөр өчпөсүн деген сөзү көп айтышат го. Анын сыңарындай биз да ушул сөздү айткыбыз келет. Сонун үнүңүз дайыма өчпөсүн. Рахмат балдар. Рахмат. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, таңбан айда биз жарнама туурасында сөз кылып атабыз. Алдыда кызыктар дагы да болсо көп. Ага, кеттик. Everybody